Саламатсыңарбы балдар? Анайыңар көңүлүңөр жакшыбы? Баарыңарды кандай салып жатасыңар? Жакшы салып жатасыңарбы? Баардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ошондой эле ошону менен бирге баардыгыңарга кутмандуу күн каалайм балдар. Келгилейм балдар. Биз бүгүнкү сабагыбызда өтө турган темабыз оюнчуктар дүйнөсүндө. Ал эми силерге оюнчук ойноо жагабы? Албетте баардыгыбызга оюнчуктардын ойноону баардыгыбыз жактырат болушубуз керек. Келгилейми ошол оюнчуктардын дүйнөсүнө сапар алалы, саякат жасайлы балдар. Бул жерде ар кандай оюнчуктар жасалганын көрүп жатасыңарбы? Мына эми ошол оюнчуктарда силер инатаңар менен дүкөнгө барганда сөзсүз ушундай оюнчуктарды сатып бергиле деп айтасыңар. Ал эми ушул оюнчуктар дагы эмнеден жасалаарын билесиңерби? Мына бул сүрөттөгү оюнчуктар желим оюнчуктар болот экен. Балдар көрдүңөрбү? Андан сырткары мындай болгон жумшак дагы оюнчуктар болот экен. Жумшак оюнчуктар ойногонго өтө ыңгайлуу келип, эмне кылат экен? Силердин коопсуздугуңар үчүн дагы жакшы ойлоп табылган экен, балдар. Мына андан сырткары балдар мындай желим оюнчуктардан биз эмне кылабыз? Үй куроочу оюнчуктар да болот экен. Бул жерде биз үйлөрдү ар кандай түстөрдү коюп алып үйлөрдү курасак болот экен. Андан сырткары машиналарды, өзүңөр каалаган оюнчуктарды ушул куроочу оюнчуктар менен жакшынакай кылып курап ойносоңор болот экен. Балдар, силерге жактыбы? Бул жерде болсо кыздар эмне кыласыңар? Көбүнчө куурчак менен ойногонду жакшы көрөсүңөр. Куурчактарды ар дайым апаңарга саттырып аласыңар. Анын моундай болгон желимден жасалган жакшынакай оюнчуктары да болот экен. Көрдүңөрбү? Мындай оюнчуктар бар экен, балдар. Дагы сонун кылып мындай кылып салып алып куурчактарыңарды ойнойт экенсиңер. Менин оюмча балдар эмне кылышат? Балдар деген машина менен ойногонду жактырасыңар. Машиналар дагы ушул желим түрдөн жасалган машиналар болот экен. Алар менен ойноп, силер эмне кыласыңар? Досторуңар менен биргеликте ар дайым ушул оюнчуктар менен ойнойсуңар. Мына балдар, силерге бул тема жактыбы? Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк, балдар? Албетте биз бүгүн оюнчуктар дүйнөсүнө саякат жасадык. Бул оюнчуктар кандай түргө бөлүнөрүн силер билип алдыңар. Келгилейм балдар, силерге оюнчуктар жөнүндө жалпы маалымат түшүндүрүлүп берилди. Эми силерге тапшырма, силер да үйүңөрдөн кайсыл оюнчук силерге көбүрөөк жагарын айтып берип, биздин группабызга салгыла. Сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө.